Салам алейкум достор, мекендештер, патриоттор. Акыркы болуп жаткан кырдаалдар боюнча айтып кетейин дедим эле. Акыркы күндөрү карапайым эл кандай жашап жатканы карантин убагында айрыкча көрүнүп турду. Канчалаган квартиранттарды көчөгө чыгарып коюп жатышты. Айрымдары даже нанга акча таппай калган учурлары болуп жатты. Буга ким себепкер? Албетте биз жана коррупционерлер. Балким шайлоодо добуштарыбызды сатпасак, мындай болбостур эле. Балким 5000 сомго сатылбай, таза адамдарды шайласак, айлыктарыбыз 40-50 миң сомго көтөрүлмөк эле. Достор, акча сунуштагандарды жек көргүлө. Айткыла сатылбайм деп, мекени сатылбайт деп. Коррупционерлер боюнча айтып кетсем, акыркы күндөрү элдин көңүлүн бура алган, калктын калың катмарынан чоң колдоо тапкан патриот агабыз Сымык Жапыкеев эч нерседен тайманбай коррупционерлер менен күрөшүп келе жатат. Патриотторубузду чакырып кетет элем. Келгиле достор, колдон келген жардамыбызды берели, көмөктөшөлү агабызга. Коррупциясы жок өнүккөн мамлекет кура алсак, бала чакаларыбыз мигрант болбой жакшы жашайт эле. Мамлекетибиздин авторитети көтөрүлөт эле. Кайдыгер карабай мен да аз да болсо Сымык агабызга көмөк кылайын деп, Акыйкат КЖ аттуу 33 000 подписчиги бар YouTube каналымы берейин деп чечтим. Бердим. Достор, бул каналга подписация кылып, видеолорун бөлүшкүлө. Ошол силерден чоң жардам болот.